Камчы Көлбаевдин сөөгү моргко алынып келинди. Бишкек шаардык моргуна Кримтөбөл Камчы Асанбектин сөөгү жеткирилди. Моргдун айланасын укук коргоо органдары курчап, башкалардын кирүүсүнө тыюу салынды. Ага карабастан Камчы Көлбаевдин жакындары милиция менен тартышып, ичине кирүүгө аракет жасашты. Айта кетсек, бир нече мүнөт мурда эле Кримтөбөл Камчы Көлбаев, Камчы Асанбек УКМКнын атайын операциясы учурунда каза болгон. УКМК кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөтүүдө Крим авторитет Камчыбек Көлбаев жок кылынганын билдирди. 4 октябрь 2023 жылы Ибраимов көчөсүндөгү Блондер паб ресторанында Асанбектин жүргөн жери аныкталган. Экинчиси УКМК кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын этибарга албай, курал колдонуу менен куралдуу каршылык көрсөткөн. УКМКнын кызматкерлеринин өмүрүнө жана ден соолугуна ок атуучу курал менен кол салган Камчыбек Асанбектин кылмыштуу аракеттеринин натыйжасында УКМКнын атайын бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жеңилүүгө жооп иретинде ок атылды деп айтылат маалыматта. Бул факт боюнча УКМК Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 261 беренесинин 1-бөлүгү, 267 беренесинин 2-бөлүгү жана 37 жана 122 беренесинин 2-бөлүгүнүн 4-пункту, 18-пункту боюнча кылмыш ишин козгоду. Уюшкан кылмыштуу топту түзүү, курал жаракты мыйзамсыз жүгүртүү, адам өлтүрүүгө аракет кылуу, кечиктирилгис тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Дарыгерлер Камчыбек Асанбектин октон алган жаракаттарынан, жабырлануучулардан жана жабыр тарткандардан каза болгондугу аныкталган. Ошондой эле УКМК бул фактыга тиешеси бар Камчыбек Асанбектин бардык өкүлдөрүнүн аракеттерине юридикалык баа берет. Иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат УКМКга өзүнчө берилет. УКМК улуттук коопсуздук органдары тарабынан уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана республиканын жашоо турмушунун ар кандай чөйрөлөрүнө криминалитеттин таасирин жоюу боюнча чараларды көрүү боюнча туруктуу негизде иштер жүргүзүлүп жатканын белгилейт. Жүргүзүлүп жаткан иштин алкагында уюшкан кылмыштуу топтордун активдүү мүчөлөрүнө жана алардын лидерлерине карата ишкерлердин мүлкүн өзгөчө, ири өлчөмдө мыйзамсыз ээлеп алуу фактылары боюнча бир катар кылмыш иштери иликтенүүдө. Ошондой эле Камчыбек Асанбекке каршы МО аттуу кылмыштуу топтун лидери Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштурууга катыштыгы бар экендиги боюнча жарандардын арыздары боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат.